Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Облус аймагында мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик майрам күнүнө карата салтанаттуу саамалыктар өтүүдө. Облус аймагында чөптүн чыгышы кубантарлык, кышка даярдык кызуу жүрүүдө. Таманакы маңдай тери менен ишкерлиген кеңейтип жаткан тоңдук бир туугандар туурасында бүгүнкү чыгарылышта. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын Тяньцзинь шаарына иш сапары менен келди. Министрлер кабинетинин төрагасы жайкы Давос 2025 дүйнөлүк экономикалык форумунун жылдык жыйынына катышат. Адылбек Касымалиев панелдик сессияда «Бир алкак, бир жол демилгеси кайда барат» деген темада сөз сүйлөйт. Форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзянь, Вьетнамдын премьер-министри Фам Мин Тин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле иш сапардын алкагында бир катар ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери менен жолугушуулары пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жайкы Давос 2025 дүйнөлүк экономикалык форумунун жылдык жыйынына катышуусунун алкагында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзянь менен жолукту. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев жылуу меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, Тяньцзинь шаарында жайкы Давостун өтүшү Кытайдын дүйнөлүк экономикадагы жана өнүгүүнүн жаңы моделдерин калыптандырууда жана көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөдөгү маанилүү ролун белгилөөгө болорун билдирди. Кыргыз Республикасы Кытай эле республикасы менен ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жогору баалайт. Биздин мамлекеттерибиз бекем достуктун, чын ыкластуу, жакшы коңшулаштыктын жана жемиштүү кызматташтыктын мамилелерин курушту. Биздин эки тараптуу кызматташуубуз кеңири чөйрөнү камтыйт. Негизги биргелешкен долбоор болуп ишке ашырыла баштаган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу саналат, деди ал. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзянь өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевке жайкы Давос дүйнөлүк экономикалык форумуна катышкандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирди. Энергетика министри Таалай Ибраев Балыкчы шаарынын жанында курулуп жаткан Орто Токой ГЭСинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ведомствонун маалыматына караганда, учурда курулуштун 60% аяктады. Министр Ибраев иштердин графикке ылайык жүрүшүн камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгилеп, өзгөчө коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоого, айрыкча жүк көтөрүүчү техникаларды колдонууда коопсуздук эрежелерин сактоого өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты. Орто Токой ГЭСинин курулушуна расмий түрдө 2024-жылдын 29 июнда капсула салынган. Станциянын пландалган кубаттуулугу 21 мегаватт. Жалпы курулуш иштери болжол менен 60%га аткарылды. Курулушту бүтүрүү мөөнөтү 24 ай. Орто Токой ГЭСи ишке берилгенден кийин Балыкчы шаарынын 14 миңден ашуун абонентин электр энергиясы менен камсыз кыла алат. Курулушу 2026-жылдын 1,5 жылдыгында толугу менен аяктайт деп пландалууда. Мамлекеттик кызмат бул элге кызмат кылуу. Ар бир тармакта жогорку жоопкерчилик менен иш алып барган мамлекеттик кызматкерлерди урматтоо жана эмгегин баалоо бул салтка айланган жакшы жөрөкүлүк. Мамлекеттик кызматкерлер күнүнө карата Тоң районунда ар бир катар кызматкерлер сыйланып, алардын талыкпаган эмгеги белгиленди. Тоң районунда мамлекеттик кызматкерлердин күнүнө карата маданий үйүндө кызматкерлерди сыйлоо аземи болуп өттү. Бул иш-чара мамлекеттик башкаруу системасында эмгектенип жаткан кызматкерлерди урматтоо жана алардын коомдук өнүгүүгө кошкон салымын баалоо максатында уюштурулду. Иш-чарада район акими өз сөзүндө мамлекеттик кызмат бул жогорку жоопкерчилик талап кылган, элге кызмат кылууну негиз милдет деп эсептеген кесип экенин белгилеп өтүп, аларды куттуктады. Урматтуу кесиптештер, ардактуу ардагерлер, дагы бир жолу баарыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктоо менен сиздерге бекем денсоолук, үй бүлөлүк бакыт ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалап, мамлекетибиз ар дайым биримдик жана тынчтык болуп, өлкөбүз гүлдөө өнүгүшүн ак кызматыбызды аткара берели.
Салтанат учурунда кызматында мыкты ийгиликтерге жетишкен, өзүнүн талыкпас эмгеги жана жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган мамлекеттик кызматкерлерге ардак грамоталар, сыйлыктар тапшырылды. Жаштарга үзүрлүү эмгекти каалап кетебиз. Азыркы жаштар төлкө иштеш керек. Айылдын өнүгүүсүнө чоң салым кошуш керек. Ушул айылды жакшыландырууга, көрктөндүрүүгө биз дагы иштеп жүргөндө чоң салым кошконбуз. Эми азыркы жаштар айыл өкмөт башчысы бар илелештирүү болгондо көп кыйынчылыктар болот экен. Ошого карабастан техниканы жакшы карап, жакшынакай иштеп, айылды жана Күнчүгүш айылын чоң жакшыландырууга, көрктөндүрүүгө салым кошушумду тилеп кетемин. Эске сала кетсек, Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер күнү расмий түрдө 2003 жылдан тарта белгилене баштаган. Бул күн 23 июнь болуп бекитилген. Бул майрам Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен киргизилген жана мамлекеттик башкаруу системасында иштеген кызматкерлердин коомдугу маанилүү ролун белгилөө, алардын эмгегин даңазалоо максатын көздөйт. Медербек Кеңешев, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары, Тоң району. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин майрам күнүнө карата Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын чоң жыйындар залында да райондук кызматкерлерди куттуктоо аземи болуп өттү. Иш чаранын жүрүшүндө көрсөткөн кызматында алгылыктуу жумуштарды аткарып, райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп жаткан кызматкерлер Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин төш белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары, Айкөл өзгөчө белгиси, сыйлыктар менен сыйланды. Мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын кесиптик майрамына карата райондук деңгээлде иш-чара уюштуруп, ошол биздин районубузда эмгектенип жаткан баардык кызматчылардын арасынан ушул эмгек алдыңкыларын тандап алып, райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамоталары, сыйлыктар менен сыйлап, ошол эмгектерин белгилеп, куттуктадык. Бардык бүгүнкү биздин районубуздагы эмгектенип жаткан мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Иштеринде ийгиликтүү болсун, биздин районубуздун өсүп өнүгүүсүнө салымдарын кошуп жүрө берсин. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамына утурлай Балыкчы шаарында да майрамдык иш-чара өтүп, өз ишинин мыктыларына төш белги жана ардак грамоталар тапшырылды. Ошондой эле буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп кеткен бир катар ардагерлерге сыйлыктар ыйгарылды. Кесип ээлерине жергиликтүү бийлик тарабынан куттуктоо сөздөр айтылып, мындан аркы ишине ийгиликтерди каалашты. Кененирээк кабарчынын сюжетинде. 23 июнь күнү Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы белгиленип, бул күн Балыкчы шаарында дагы өзгөчө маанайда өттү. Шаардык маданият үйүндө уюштурулган майрамдык иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле ардагерлер катышышты. Иш-чаранын жүрүшүндө өзүнүн ишине берилгендик менен мамиле кылып, калкка татыктуу кызмат өтүп келген бир катар кызматкерлерге ардак грамоталар жана төш белгилер менен сыйланышты. Мамлекеттик муниципалитетте иштеген кызматкерлердин ушуга чейинки кылып келген иштерин баалап, абдан шаарыбызга социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн ушу мамлекеттик кызматка өзлөрүнүн убактысын, өзлөрүнүн жандарын аябай салып жүргөн кайдыгер эмес кызматкерлерди бүгүн ардак грамота менен төш белгилер менен сыйладык десек болот. Бүгүн ушу биздин мэрияга мурунку иштеп кеткен ардагерлерибиз да келди. Ушу мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта иштегендер, аларды дагы ушу ардагерлерибизди куттуктап, эмгеги сиңгенден төш белги менен сыйладык десек болот. Биздин кызматкерлерге ийгилик, Кудайым иштерине ийгилик, берекесин берип, ар дайым жакшылыктар болсун. Дагы бир жолу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мамлекетте иштеген кызматкерлерди жана ошондой эле муниципалдык кызматкерлердин жумушу абдан оор, бирок ошо менен ардактуу. Баарыбыз өзүбүздүн салымыбызды кошсок, Балыкчы шаарыбыз мындан дагы өркүндөп өсөт жана Кыргызстаныбыз көп ийгиликтерге жетишет. Мамлекеттик кызматкерлердин баарын куттуктап кетем. Баарына чын ден соолук каалайм. Ошо өлкөбүздө тынччылык болсун, бакубатчылык болсун, ушу элибизге чоң албан иштерди кылып, кызмат кылып жүрөлү.
Салтанаттуу бөлүктө балыкчы шаарынын мэрі жана шаардык кеңештин өкүлдөрү майрамдын маңызына токтолуп, кызматкерлерди кесиптик майрам менен куттукташты. Алар мамлекеттик башкаруу системасында эмгектенген кызматкерлердин өлкөнүн өнүгүүсүндөгү ролу чоң экенин белгилешип, ар биринин ишине ийгилик жана туруктуулукка алышты. Ошондой эле иш-чарада мурда мамлекеттик кызматта эмгектенип, учурда ардагер куракка жеткен бир катар жарандарга дагы сыйлыктар тапшырылды. Эл үчүн, мамлекет үчүн, ошол мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн зор салымын кошкон инсандар, булар ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер болуп эсептелинет. Биздин балыкчы шаарыбызда дагы өсүп өнүгүүсүнө шаарыбыздын мамлекеттик кызматкерлеринин, муниципалдык кызматкерлердин, ардагерлеринин дагы зор салымы бар. Мамлекеттик кызматкерлердин иштөө шартын жакшыртуу, укугун коргоо боюнча азыр мамлекет тарабынан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Себеби өзүңөр билесиңер, эмгек акылар көбөйүп атат, социалдык кепилдиктер дагы өзгөрүп атат, жакшы жагына турак жай маселеси чечилип атат. Азыр ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер баардык шарт берилгенден кийин элге мындан ары кызмат өтөсүн жакшыртыш керек, эффективдүүлүгүн, натыйжасыздыгын жогорулатыш керек, элге болгон, коомго болгон, мамлекетке болгон көз карашын өзгөртүп, жакшы жагына бурулуш керек деп эсептейм. Бул күн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн гана эмес, жалпы коом үчүн да маанилүү. Анткени мамлекет менен жарандардын ортосундагы байланыш түздөн-түз ушул кызматкерлердин ишине байланыштуу. Алардын кесипкөйлүүлүгү, жоопкерчиликтүүлүгү жана адилеттүүлүгү коомдун ишенимин жаратат. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн балыкчы шаарынан. Башка жаңылыктардан облус аймагында чөптүн чыгышы кубантарлык, кышка даярдык кызуу жүрүүдө. Чөптүн баасы өткөн жылга салыштырмалуу жакшыргандыктан дыйкандар тоютту сатып алууда наразылыктар жок. Төп районунда 52 000 гектар айдоо аянтынан 17 000 көп жылдык чөп кармалып, кышка камылга жүрүүдө. Бул туурасында кийинки сюжетте. Быйыл облус аймагында чөптүн чыгышы күтүлгөндөн да жакшы болуп, фермерлер кышкыга тоют даярдоо иштерин активдүү жүргүзүшүүдө. Алып сатуу баалары өткөн жылга салыштырмалуу жагымдуу болуп, жергиликтүү дыйкандар кубанычта. Чөптүн баасы учурда тоюттун сапатына жараша аныкталууда. Алып сатарлар талаадан түгүн 180 сомдон сатып алып, Каракол жана анын тегерегиндеги айылдарга 230-280 сомго чейин жеткирип беришүүдө. 5-6 жылдан бери ушунча чөп ташып иштейм. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл жакшы, өтө эле жакшы. Жаан-чачынга байланыштуу багар жерлерден дагы чөптүн массасы көп чыгып атат. Гектарынан мисалы 200-300 чейин чыгып атат. Мына мол алып аткан полябыз 1,20 экен, 1 гектар 20 сотый. Ушул жерден 350 чыкты азыр. Мисалы былтыр полядан эми кымбатыраак болду, мурдагы жыл андан кымбат болчу. Быйыл бир аз арзаныраак. Былтыр поля 200дөн башталып аягы 220, 230, 250ге чейин чыгып кеткен. А быйыл жакшы эми 170, 180, 150 мындай кыйрак аралаш чөптөрчү. А мондай тазаларды 170, 180 алып атабыз. Калың болуп жетишпей атат керманкалар. Элдер көп клиенттер. Анан былтыр батылы бүткөн сезон, быйыл бүтпөй атат. Жетишпей калды керманкалар. Калың болуп, сынып, тыгылып жаткагач. Азыр канчадан чабып атасыздар? Баасы кандай болот? Гектар 2000ден. Түп районунун жалпы айдоо аянты 52 000 гектарды түссө, анын ичинен көп жылдык чөп 17 000 гектарды камтыйт. Бул сан жалпы айдоо аянтынын 34%-ын ээлейт. Быйыл чөп жетиштүү болуп, жергиликтүү тургундар кышка камылга боюнча иш-аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтышууда. Быйыл буюрса жакшы өлкөм. Мен деген ушу түп айылынын тургуну болом. 40 жылдан бери ушу балдардын полясында эмгектенем. Мен да чуркап пенсияга чыккандан кийин өзүм бухгалтер болуп иштегем. Азыр түшүм жакшы буюрса. Былтыр 280ден алсак, быйыл 400ге жакын деп атат, балам айтып атат. Ушул полядан агарып көгөрүп келатабыз. Ушундан тыйын алабыз, ушундан мал семиртебиз, мал сатабыз. Ушунтип чоңоюп келатабыз баарыбыз. Районубузда дыйкан фермерлерибиз тоют топтоо ишин компаниясын кызуу жүрүүсүндө болуп атат. Айта кетсек, орточо эсеп менен түшүмдүүлүк жакшы, Кудай буйрса. Гектарына бир 5-50 центнерден жогору түшүм алынууда.
Мындан тышкары дагы районда дыйкандарыбыз чыктуу тоют даярдоо боюнча дагы өздөштүрүү иштерин алып барууда. Айта кетсек, мына жүгөрүн дагы мына 40 жылдары өздөштүрүп, дыйкандарыбыз быйылкы жылы структурабызда бул жол менен 150ден 200 гектарга чейинки аянтта жүгөрү аянтын ээлейде өздөштүрүп иш алып барып атышат. Себеп андан тышкары дагы мына 42 жылдан бери тоют аралашмасы дейбиз, жана кармасмес. Бул бурчак, дан эгиндери жана семчкен огушуп дагы чыктуу тоют даярдоо боюнча дагы районубузда болжол менен 120 гектардын тегерегинде дыйкандар быйылкы жылы себишти. Быйылкы түшүм сезону фермерлер үчүн жагымдуу болуп, чөп жетишсиздиги маселеси артта калды. Ушундай шарттар менен кышкы тоюттун жетиштүү болушу айыл чарба секторунун өнүгүшүнө оң таасирин тийгизери күтүлүүдө. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Буга чейин жолдо жүрүүнүн эрежесин бузгандар жана ылдамдыктан ашып айдаган айдоочуларды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын кызматкерлери атайын радарлар менен тартып билишсе, эми буга кошумча кооптуу жолдордо айдоочулар жол эрежесин бузган фактыларды аныктоо үчүн дрон менен тартып, аларга мыйзам чегинде чаралар көрүлө баштады. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова бул ирет Жети Өгүз районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте дрон менен жол эрежесин бузган айдоочуларды көзөмөлдөө иш чарасына катышып келди. Эми жолдо жүрүүнүн эрежесин ар бир айдоочу милдеттүү түрдө аткаруусу зарыл. Себеби мындан ары кооптуу аймактарда дрон учурулуп, бийиктиктен тартылып, жол тилкелерине жана карама-каршы тилкеге каршы чыгып айдаган айдоочулар дароо жоопко тартылат. Бүгүнкү күндө туристтик мезгилге байланыштуу Ысыкөл облусунун бардык район шаарларында дрон учуруу иш чарасы кызуу жүрүүдө. Жети Өгүз районунун жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмү дрон менен байкоо жүргүздү. Дрон менен бийиктиктен каралып, айдоочулардын жолдо жүрүү эрежесине сары эсеп салганда, жол тилкелерин кесип, башка унааларды ашып өткөн фактылар катталып, айрым айдоочуларга протоколдор түзүлүп, айыптар салынды. Бүгүнкү күндө бул дрон менен туура эле карайм. Көп адамга коопсуздук жаратпайт. Кичине киши көбүбүз эми сактанып айдайбыз да. Жол эрежесине баш ийип, күтүлгөс жерден түшүп калдык эми. Дрон менен байкабай калдык. Айдоочуларга айтып кетерим, сак болуш керек, акырын айдаш керек, жол эрежеси менен жүрүш керек, сакташ керек мындан ары. Албетте мындай айыптарды салуу айдоочулардын капчыгына күч келтирет. Бирок учурдагы талаптар катуу коюлуп, мыйзам чегинде иштер аткарылып, жыйынтыктар чыгып жатканынан кабар берет. Буга чейин бармак басты көз кысты болуп, көптөгөн кылмыштар жабылып келсе, эми минтип бардыгы цифровизациялоо системасы менен ачык жана айкын көрүнүп иштер жүрүүдө. Бүгүнкү иш чаранын эң негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу, ошону менен бирге туристтик мезгил келгендигине байланыштуу жолдо жүргөн туристтерге жана ошондой эле биздин айдоочуларга коопсуз шарт түзүп жатабыз. Мурунку мезгилде болсо радарлар менен инспекторлор жолдо турса, азыркы мезгилде кошумча болуп дрондор берилди. Азыркы учурда кооптуу абал жараткан бурулуштарда, кооптуу абал жараткан жолдордо атайын дрондор менен биздин кызматкерлер жол кырсыктарын алдын алуу максатында кызмат өтөйт. Учурдан пайдаланып айдоочуларга кайрылып кетет элек, жол эрежесин бузбай, ылдамдыктан ашпай автоунаа башкаруу. Мындай фактылардын бетин ачуу менен айдоочулардын коопсуздугу, тактап айтканда ар бир адамдын өмүрүн сактоого аракеттер жасалып жатканын жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери баса белгилешти. Темир кымбатпы же өмүр кымбатпы? Албетте жашоо өмүр бир келет. Андыктан бөөдө кырсыктардын алдын алып, жолдо жүрүүнүн эрежесин өз убагында сактап, бир көз ирмемде аткарса бардыгы өз нугунда болорун жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери эскертишти. Азыр жол кыймыл коопсуздугу менен кошо иш чараларды жүргүзүп атабыз, профилактический беседаларды алып атабыз. Азыркы маалда иностранный граждандар чет өлкөдөн конокторубуз келип эс алыш түрүндө биз азыр жол эрежесинде коопсуздук эрежелерин түшүндүрүп, ошо менен профилактический беседаларды өткөрүп атабыз. Ар бир айдоочунун өмүрү, ден соолугу өз колунда.
Эгерде жолдо жүрүүнүн эрежесин сактап, өзгөгө да залакасын тийгизбей милдеттерин так жана туура аткарышса, ал эми жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери мыйзам чегинде иштешсе иш ийгилигинен чыгаары белгилүү. Нуржан Дөткулова, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Жети Көз районунан. Эвин тапкан эки чет, эңсеси каткан бир чет. Тоң аймагынын дыйкандары суга суу топтоочу бассейн куруп, балык өстүрүп, андан чыккан суу менен мөмө жемиштерин сугарып, киреше табууга өтүшкөн. Таман акы маңдай тери менен ишкерлигин кеңейтип жаткан тоңдук бир туугандар туурасында кийинки материалда. Тоң өрөндөгү Эшперов айылынын тургуну Жыргалбек Шерматов 600 куб сыйымдуулуктагы суга суу топтоочу бассейнди өтүп кеткен жылы курган. Мында топтолгон суу менен дыйкан 4 күндө бир малина менен кулпун айын сугарып турат. Ишкерликти кеңейтүүнү көздөгөн Жыргалбек ушул эле бассейнге балык өстүрүүнү да ойлоп тапкан. Азыркы тапта ал кубулжума форели менен осетр балыгынын 100дөн ашык малюгун багып жатат. Байкелердин совети менен тиги осетр деген балык салып койсоңор дагы астын таза кармайт деген. Ошо болуп калган балырларын, мунун отходторун, жемдин түшүп калгандарын жеп турат деп 21 метрден чыккан скважина. Скважинанын суусу балыкка жагымдуу болот экен негизи. Быйыл бир 1 килограмм 200гө чейин алып барып сатсакпы деген жакшы ойдобуз. Ушактан суу чогулат, чогулган суу поляга кетет, малина, клубникага. Жыргалбек Шерматов агасы өкө дыйканчылыкты 3 жыл мурун 1,5 гектар жерге малина тигип баштаган. Эртеден кечке тыным албаган элеттиктердин маңдай тери акталып, өтүп кеткен жылы малина түшүмдүү болгон. 3 сорт бар, Таганка деген сорт бар, Геракл деген бар, анан Полька бар. Былтыр коңшу айылдар өзүбүздүн Эшперов айылы, Аксай айылы, Баканбай, ушу кошун айылдарга бүт варенье кылгандарына, компот кылгандарына саттык. Анан аябай уже масса башталып кеткенден былтыр Россияга экспорт кылдык. Эми быйыл дагы буюрса мына гүлдөп уже мөмө түйүп атат. Эми буюрса бир айга жетип жетпей уже мунун дагы түшүмүн тере баштайбыз. Малинанын сырлары деле жок, багуунун деле. Биринчи жылы жакшы өстүрсөңөр эле, андан кийинки жылдары уже бул ушунтип эле көбөйө берет. Бир тиккенден кийин 10 жыл, 12 жыл, жакшы карасаң 15 жылга чейин түшүмүн алып бересиң. Үлүшкө тийген 3 гектар жер аянтты бир туугандар туура пайдаланып киреше табуу аракетинде. Азыркы тапта дагы 1 гектар жерге кулпунайдын 4 сортун отургузуп, көчөттөр Голландиядан алынып келинген. Эми кеч күздө кулпунайдын аянтын кеңейтүү иштери да жүрөт. Иштесе болот экен, тигил 1 гектарга клубника тиктик эле. Ошону менен карап атабыз, ошону 1 гектарга 45 миңдей көчөт кетти. Альбион, Сан Андрес, Кабриела, Монтерей 4 сорт бар. Быйыл эми буюрса бул клубникабыз 1 айдын тегерегинде уже түшүмүн ала баштайбыз. Бул дагы тети кеч күзгө чейин барат. Үстүн аграспан менен жаап, былтыр дагы аграспан менен жаап, түшүмүн узагыраак алганбыз. Быйыл ушулардын арасынан бир 2 сортту тандап алып, дагы ар жакта 70 сотук жерибиз бар. Быйыл буюрса августтун ортолору, августтун аяктары менен ошол 70 сотук жерге дагы жаңылайбыз. Учурда тоң аймагынын дыйкандары мөмө жемиштерин өстүрүүгө ыктап жатышат. Алар суга суу топтоочу бассейн куруп, жамгырлатып сугаруу ыкмасын колдонушууда. Бирок жеринде мөмө жемиштерге алармандар жок, жергиликтүү дыйкандар үчүн кыйынчылыктар жаралууда. Ал үчүн дыйкандар түшүмүн Жети Көз районуна барып өткөрүшүүдө. Гүлбарчы Молдоева, Данияр Акунов, Ысыкөл жаңылыктары, Тоң району. Ушуну менен жаңылыктар топтому соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.